Oyun çınında kütkөн эмеспиз, коркуп чыкканбыз чынын айтканда. Oyundu kандай болот деп чыккыңар эле? Oyun утулабыз деп эле чыкканбыз чынын айтканда. Эмне кантип чыккансыңар? Биздин аттарыбыз кичине ишенбей аттарга. Азыр Кудайга шүгүр жакшы болду чынын айтканда. Чынын айтканда. О, тандаш билбейм, oyun өтө эле катуу болду го. Неден ошибка булютка чейин барды го дейм негизи. Мындай oyun редко болот. Анан быйыл силерде аттардын бардыгы жаңы болчу да, көпчүлүк атчы. Көпчүлүк ат менен биринчи эле оюнда мындай жакшы оюн көрсөтүп атасыңар. Аттарды ким тандап берди эле силерге? Аттар бул жактан эле эме кылган экен, Темиркой эке ошо чогултуп жыйнап аткан экен ошо жерден. Пегасты 3 жылдан бери биринчи жолу мына оюнда эми минишим. Тренировкада да мингеним жок. Только Гергашкан минип аттым. Пегас менен отуруп жүргөм, кайра колум жүрүп кетти. Пегас отурдуңузбу сиз? Эмне үчүн ошо ат алмаштырдыңыздар? Манас башка ат менен чыгып атпайбы ортодо? Oyun жүрүшүнө карап ошо эртең менен сүйлөштүк эле. Эртең менен сүйлөшүп эле ошондой тактиканы түзүп ошо ойдон чыгып кеттик. Анан атаандаштарга эмнеден улам отуруп койду? Алардын аты чыкпай койдубу же өздөрү ойной албай койдубу? Эми Кудайдын буйругу экен, биздин балдардын көбү орозо, ошодон Аллахым да жакшы инсанны насип кылып, бизге насип кылган экен oyun. Шүгүр, ийгилик жеңиш биз тарапта экен. Көрөрмандарга эмне айтасыңар? Көрөрмандарга чындыгын Алла разы болсун. Келип, жерде суук, ыстык дебей, улай баткак дебей, чын мен өтө кубанычтамын. Алла разы болсун бардыгына. Көбөйөрсүн, көкбөрү өнүгө берсин. Анан көрөрмандар бүгүн өзгөчө көп да, баягы финалдагы оюнда эле келип беришти. Мындай моокумдар канып кетти окшойт, э? Ооба, ынтымак менен достук фаворит командалар. Ошон үчүн көп эле эл Кыргызстанда көп көкбөрүгө кызыккан, ынтымак менен достун оюну күтөт да, чынын айтканда. Мындай көрөрмандарга өзгөчө оюн тартуулагандай болдуңар. 3 тайм ойнодуңар, андан тышкары 10 минутта, э? Андан булютка чейин бардык. Жакшы, ийгиликтер болсун анда кийинки оюндарга. Автогол боюнча сурагым келип атат да. Бир өзгөчө болуп кетти окшойт ошол жери. Ал жер аябай өзгөчө болуп кетти. Автогол команданын бир аз басып алгандай болдум өзүм. Биринчи гол тем более дем берчү гол болчу. Тияка салып ийгенде тилердин балдары ачылып кетти. Биздин балдар токтой түштү окшойт. Ак суунун духун көтөрүп алдым окшойт. Өзүм да түшүнбөй калдым, эл да кыйкырып ийгенден барып эле салып ийдим. Артты карасам да коолап келатыптыр, анан ошоко шашып кеттиңиз. Шашып кеттим. Ак суу командасы аябай жакшы даярданыптыр. Биякта бүт жер улак ойногон балдар болуп. Жерден жакшы алып атышты. Биздин балдарга караганда үстөмдүк болот да жер алганы. Анан экинчи таймдан баштап биз өзүбүзгө келдик окшойт. Биринчи таймда ошол башталганда эле мен да автогол салып алдым. Анан шашып кайра артынан гол салыш керек деп чаржайт болуп кеттик. Анан кайра очкону ачканга аракет кылып, очко ачылгандан кийин анан жакшы оюн болуп башталды. Алтын Альянс командасы Высший лигадан мыкты оюндар көргөзүп жүргөн команда. Кудайым буйрса, бүрсү күнү алар Алтын Альянс командасы менен ойнойбуз. Болушунча жакшы даярданып келебиз эми. Эрежелерде бир аз өзгөрүү кирбеди эле. Өзгөрүүлөрдү окуп чыккыңарбы? Ооба, өзгөрүүлөрдү окуп чыктык. Аябай кылдаттык менен ойнош керек болуп калды азыр. Баарыбыз заменде тура бериш керек болуп калды. Атты башка чаппаш керек. Жакшы болду, көп ат салмай жок мурункудай. Балдар травмасы болуп атат, жакшы болуп атат ал жагы да. Тартип жакшы болуп калды. Тартип жакшы болуп калды. Жагып атабы? Ооба, жакшы. Жогалыштарга претензия деле жок. Азат байке карап берди. Аябай жакшы деңгээлде карап берди, таза тактык менен. Көрөрмандарга чоң рахмат. Алтындай убактысын бөлүп ушакка келип колдоп берип аткан көрөрмандарга чоң рахмат. Кудайым буйрса, болушунча ишеничти актайбыз, аракет кылып атабыз. Баары Кудайдын буйругу. Ошол эми Кудайым буйрса, бир Алтын Альянс командасы менен болгон оюнга чакырабыз көрөрмандардын сүрөсү менен биринчи голду автоголду да ошондон салып алдым окшойт. Кыйкыргенден. Жакшы, анда кийинки оюндарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Алланын каалоосу күчтүү сутат ба. Бирде утат, бирде утулат дегендейчи. Билет сатып алып киргенсизби? Ооба, билет сатып алып киргем мынакей. Мындай моокумуз кандай оюн болдубу? Ооба, теңет оюн болду. Анткени ушул оюнду эл классико канчадан бери өнүп калган оюн да. Командагачы. Анткени ушундай бир дүйүр кызыткан оюн болду.
өтө жогорку деңгээлде өтүп атат. Анткени могу калыстардын баардык жеке жааматтарга чоң рахмат. Birinci minuta 30 sekunda. Кайсы командага көрмандык болуп келдиңиз? Достукка келебиз. Достукка? Достуктун жеңишин күтүп келгенсиз да? Эми 50-50 деп келгенбиз да. Негизи ушундай болоорун күттүңүз беле? Ооба, күткөнбүз. Айтсаңыз анан ынтымак командасы эмнеден утуруп койду деп ойлойсуз? Эми буйрук кылып калды, жакшы эле даярдык экен экөө тең. Билет сатып алып кирип атасыз да? 800 сомдон келдик. Мындай оюнду көрүп, көрмандык кылып, ичиңиздегилердин баардыгы чыгып, Чыкты. мындай акчаңызга неме болгон жок? Жок, ал эми баягы келгенден сатып алды, как поздно кечке. Нааразы эмессиз? Нааразы эмеспиз. Respublikanın kalısları menen Jogorku Liga Murat Sarazın komandası gol çabılar. Oyun аябай жакшы болду. Сиздер күткөндөгүдөй болдубу? Анча болбой калды. Кайсы командага көрман деңиз? Ынтымак. Ынтымак? Ынтымак эмнеден алдыртып койду деп ойлойсуз? Билбейм, эми оюн буйрук экен. Алланын буйругу болду. Күчтүүбүз бутту. Рахмат. Жигиттер oyun бүттү, кете албай атасыңар. Мындай моопунга кандай oyun болду? Аябай жакшы ойын болду. Күттүңөр беле ушуну? Иә. Ушул oyunду күттүңөр беле? Ооба. Эсепти да ушундай болот деп күттүңөр беле? Эсептен айтыш кыйын. Ушул. Билбейм, ушул көңүлгө толгудай ойын болду. Мындай oyun акыркы жолу качан көрдүңүз эле? Ушул качан көрдүк? Азыр телефондон карайынчы деп коебуз. Бүгүн болду го ошо. Oyun жакшы болду. Эң эмес башкысы кырсыгы жок oyun болду. Эки жак бирдей экен. Эң аягында достук утуп кетти. Ошо жакшы oyun болду. Элдин баары бүгүн oyun көргөндөй болуп, жакшы oyun көрүп кетишти. Билет сатып алып киргенсиздер, мында моопуңуздар кандуу? Ошо билет актагандай эле oyun болду. Жакшы oyun болду. Федерацияга сөз деле жок. Быйыл жакшы. Эч кандай сөз айта албайбыз. Эң мыкты деңгээлде. Эң мыкты деген оюндар болот го. Мындай оюн көп эле болгон эмес, жаңы райондуу кандай мындай оюндарчы. Биринчи жолу эле болот го мындай. Федерацияга рахмат. Сизге да рахмат. Байке, тигил жактан көрүп уша бул жакка чыгып кеттиңизби? Ал жактан көрүнбөй калды. Бул жерден кызыктуураак көрүнөт окшойт. Тайгазын жакында. Ушундай оюнду күттүңүздөр беле? Ооба. Бул жылдык эле ушундай оюн болуп да. Негизи командалардын күчтүүлөрү кимдер деп ойлойсуз? Мына жогорку лигадагы 4 тең күчтүү. Билет сатып алып киргенсиз да? Ооба. 800 сомго сатып алып. Актадыбы? Эми актайт, бир эле оюн актап атат. Азартты түшүн да, мындай. Чисто эми оюн көргөнгө актайт, эмнеге актабайт? Кайсы команданы? Мен ынтымакты. Ынтымак команданы? Ынтымакка болеть этип койгом. Ошону достук экөөнүн оюну үчүн келдим бүгүнчү. Буга чейин келген эмесмин. Бүгүн ошо ынтымак менен достуктун оюну 16:40 деген, бирок мен эрте эле келдим. Эрте келип баардык эле оюндарды көрдүм. Эми оюн талаасында эч нерсе айта албайбыз да, кайра дагы эки команда кез келип калса, дагы ойноп калса келесизби? Келебиз, албетте келебиз. Финалга келебиз, бирок финал бул жерде болуп атат го. Жаңы ипподромдо болот. Барасыз да? Ооба, барабыз, албетте. Биз көрмөбүз да. Рахмат байке. Сиздеги көрмандар көп болсун. Рахмат силерге да. Мына 800 сомдон болгон, ошондон киргем 800 сом менен. Азыр жилет этпейсиз да? Жо, никакой. Даже. Байке, сиз айтсаңыз, оюн аябай курч өтүп атат. Эмне дей аласыз? Оюн өтө жогорку деңгээлде болуп атат азыр. Эсеп 4-4 болду, кошумча убакыт да берилди. Ал жерде да эч кандай эме болгон жок. Азыр булет кезектеги булет болуп жатат. Ошону көрөбүз азыр. Ушундай оюнду күттүңүздөр беле негизи? Негизи ошондой эле финалга тете оюн болот деп келгенбиз. Ошондой оюн болду десем жаңылбайм. Анан билет сатып алып кирдиңиз да, ошол билетиңизди актадыбы? 5 сом бердим эле жиге. О? Кайсы-кайсылар? Ну, экөөнү алдым да. Билетиңизди актады, билетти оюнду актады, ооба, эч. Ушундай ичиңиздегини чыгарып, бир кыйкырып, моопуңузган.
денеде башкача эме болду да, ошо кыйкырып бирде. Көрмандык кылып жатабыз ынтымак командасына. Жакшы, рахмат байке. Сизге дагы. Ошо ишиңиздерге ийгилик. Көптөн бери ушу жолугуп бир рахмат айтсам деп жүрдүм эле сизге. Рахмат. Рахмат. Ниет кылып калсаң, кылып койсоң, Алла таалам өзү жеткирет да. Дастан, ассалам алейкум. Дастан, куттуктайм. Чоң рахмат. Бул жерде жеңиш эле эмес, бир өзгөчө бир кооз салымдар менен бир көкпөрүнү бир жакшы тепкичке көтөрдүң, командаңа да салым коштуң, өзүң дагы бир мыкты бүгүн оюн көрсөттүң. Кана эми бир жан дүйнөң менен бөлүшчү, кандай болду? Кандай сезимдер болуп атат? Сезимдер аябай эле жакшы. Алтын Альянс командасы менен жакшы оюн болду, кызыктуу оюн болду. Ошо Кудай биз жака буйрук коюптур, биз уктук. Ошо аябай кызыктуу оюн болду. Кызык болду. Баракелде. Дастан, анан баягы мен оюнду көрүп отуруп бир байкаган жерим, негедир башка салымдарыңа караганда бүгүн бир жарым метр алдырактан эртерээк ыргытып аттың да улакты, же салмагы жеңилби же кандай? Улак менен салмагы стандарттуу экен. Просто тилер арттан келип калыптыр да. Ана атын да скорость жайыраак да. Анан уже токпой баштаган эле ыргытып аттым. Токтогуза кармап калса өзүм да казанга чабылып калгам да. Алыстан ыргытканга туура келди. Ошол бул көп салымдарың мындай ыргытчу эмес элең да. Бүгүн 2-3 момент ушундай болду да. Кандай ушундай жакшы эле экен? Ооба, жакшы экен. Эми баягы артыңан жоо болуп келип атканда баягы кайрат күч кирип кетет да. Ооба да. Анан ошондо бияктан жүрөңөн ынтылсаң кетет экен да улак алдыга кезде, Ооба, алар аябай тактикалуу балдар. Өз лигада жүргөн командада бар. Статус бар. Күчтүү команда Алтын Альянс командасы. Ошол баракелде. Эми алдыда финалдык беттеш, Дастан. Кудай буйрса 21 финал. Прогноз кандай болот атат? Буйрса жакшы эле. Кудай буйрганы маңдайыбызга жазса уктук. Баракелде. Аракет кылабыз болсунча. Оюнчулар, аттар бардыгы кырсыктан тышкары, баары түгөл, э? Ооба, кече бир балабыз жаракат алып калган. Анан 12 атыбыз толук. 11 бала менен чыгабыз. Баракелде. Баракелде. Дастан, ийгилик анда. Эми бул жерден жетекчи капитаныңарды көрө албай атабыз. Баарына салам айтабыз, силердин командаңарга, салым кошуп жүргөн жигиттерге. Ийгилик Дастан. Оштак байкелер көп жана эми ойношот эмеспи? Торпоглакчы. Ошондо жанагындай тегеретип бакты. Ошондой көңгөн балдар экен. Ошондой кылып кетет экен, биздин аттарыбыз ортосуна кире албай калат экен, ошондон көп алдырып аттык. Көп учурда топтошуп калганда эле ошолук мана колдон алып кетип атышты балдар. Финалга жолдомо алган жигиттер келип атат. Жигиттер жеңишиңер кут болсун. Алгачкы салымды эмне сала албай калдың сен деп улак болот эле. Алган заштасы жакшы болду анысы. Пас берип чыктым, атып жүрбөй калды. Сиз кандай оюн көрсөттүңүз? Эми атын травма алып калып, оюнга 1-2 жолу эле чыгып. Азыр ошон үчүн ушашылган окшойсуз. Оюн таласы жакшы буйрса, мурдагыдан жеңил болду. Баткак жок, кургак. Жакшы болду буйрса. Жакшы оюн болду, күчтүү оюн болду. Атаандаштарыбыз күчтүү экен. Аябай жакшы даярданышыптыр. Оюн аябай сонун болду. Атаандаштар кандай экен? Булар командасы да мыкты команда экен. Аттары күлүү экен, действительно. 2 ат бар экен. Күлүк аттары. Биздин аттар силе жетпей калды аттар. Жакшы күлүк аттар бар. Алардын арзаны жакшы экен. Мурдатан ойноп жүргөн жакшы экен. Аракет кылдым алганга. Bir şans алганга аракет кылдым ошончо. Ортодо дагы Суусамыр Айтмарик байке чындап күчтүү бала экен. Биздин атыбыз ала албай койду. Оюн таласы биринчи тайм оор болду, аябай эле. 2-0дөн жетип барышып, анан 3-3 болгон. Ичине аттары токтоп калышты окшойт. Жакшы даярдыкта келиштир. Жаш балдар болбой эле жаш балдар жакшы да баары бир курч болот. Ошо жаш балдар жерден аябай жакшы деңгээлде алып жакшы ойноп атышты. Ошондо жаш балдар деп атасыз. Бул Карашоро деген өзгөндүн эле командасы да. Ооба. Эмне үчүн сиз ушул команданын составында жоксуз деген суроо мени аябай кызыктырат да. Ушуну бир сейрек деп аттым эле, анан мынау көрөрмандарга дагы ушул кызык болуп атса керек, неге Баткенге кетип калды, Карашорого өзгөндүк болсо чыкпай. Биз 3 март күнү
өзгөндү таркатканбыз. Жетекчилер менен келишип нарак бир абызды карасак чото чыгалык да эмеспиз. Анан өзгөндү таркатып анан балдардан чакырышты. Мен чакырбадым бул жака. Чакыруу болгон жокпу сизге Карашородон? Жок, Карашородон мен эч кандай чакыруу болгон жок. Анан кийин мен 6-сы күнү бияктан эрлан чалып, ушак менен келишип анан ушака келдим. Ушак ойноп атам. Ак Элбруске. Бул клубка 1 жылга өттүңүз, Кудай буйруса 31-не чейин ушакта ойнойбуз. 3-үнө чейин аракет кылдык. Колдон келишинче аракет кылдык. Анан кийин карап көрсөк, биз чыгалыгда эмеспиз. Финансылык жакпы? Финансылык жак анан жанагы 100 000 төгүш керек, анан балдарды камсыздандырыш керек. Ошо ягынан бир аз кыйналып калдык. Биздин өзгөн командасына бир 200 000, 250 000 болсо эле жетмек келип ойноп жүргөнбүз да. Балдар жемчөбүн өздөрү көтөрүп келип, тамак ашын өздөрү көтөрүп, жол кире, пол киребизге кичине спонсорлор чыгып, нарактан акаларыбыз бар эле. Ушулар жардам берип аткан. Анан азыр акаларыбыз жардам берет эле дагы деле. Алар жардам бергенде эми бияка төгүп койгондо уже бияктан кыйналып кала турган болуп калдык да. Ошол себептен 3-үнө чейин аракет кылдык. Анан 3 күнү болду, эми болбойт экен, анан таркаттык. Ошондо өзгөн командасы биротоло тарадыбы? Жок, эми Кудай буйруса быйылкы жылга тарат, эми быйылкы жылга балдар ар жака кирип кетти да. Анан Кудай буйруп келерки кийинки жылы күтөбүзбү сиздерди? Кудай буйруса эми кийинки жылы бир агаларыбыз ойгонуп, мына мисалы Карагулжанын спонсорун көрүп атасыздар, кандай мыкты команда кылып койду. Ошондой бир спонсор акаларыбыз чыгып калса, биз дагы аракет кылабыз. Кудай кааласа, эми бул өзгөн командасы даяр эле команда да. Балдар даяр, аттары менен даяр. Спонсор болсо эле ойнойт, Кудай кааласа. Эми федерация аябай жакшы деңгээлде. Мына Кудай кааласа Көкбөрүнүн өнүгүшү аябай жакшы болуп атат. Мына азыр 2-чи лиганы эч ким деле тоготуп көрчү эмес. Азыр мына 2-чи лиганын оюнун көрүп атасыздар. Аябай кызык деңгээлде, жогорку деңгээлде өтүп атат. Бул да ошол мен ойлойм федерациянын жакшы иштеп аткандыгынан. Анан эми калыстар деле аябай жакшы көзөмөлдөп, колунан келишинче жакшы көзөмөлдөп берип атат. Мен айтарым ушу вышканы кичине карап койсо жакшы болмок экен. Вышкада бир аз катыраак карабай коюп атышат. Анан жаңы эрежелер, эрежеге өзгөрүүлөр киргенде, ошол жаңы эрежени окуп чыктыңыздарбы? Өзгөрүүлөр сиздерге жактыбы? Жакты, аябай жакшы экен. Анан эми бизге Жеребовкага келгенде биякта түшүндүргөн. Мен ошону барып балдарга полный түшүндүргөм. Ат салбагыла, бири-бирден байлап ойногула деп. Менин балдарым Кудай кааласа ошондой эле деңгээлде келе жатат. Өзүңүз көрдүңүз, бирөөнү бир жаракат берип, бирөөгө бир туура эмес мамиле кылып, бир удалениеге чыккан бала болбой эле. Ошол эми буга чейин өзгөндө капитан болуп жүргөм да. Өзгөндө өзүмдүн мукаларым, досторум, алиги өзүмдүн тааныш жердештер оңой болот экен капитан болушак. Биякта бир райондун балдарысыздар, ооба. Биякта кыйын болот экен. Ар бир баланын характери ар бөлөк болот экен. Анан аттарын отуруш кыйын болот экен. Азыр эми Кудай кааласа балдар ынтымак аябай. Балдардын ынтымакчылыгы менен ушул деңгээлге жетип келдик. Ынтымак бар жерде ырыс барбы? Ынтымакташып биринин сөзүн бири угуп, анан Сейитбектин аябай жардамы чоң болуп атат бизгечи. Мен буга чейин капитандык милдетти, анан тренерлик милдетти да аткарчумун. Анан жеңил болуп атат, аябай жеңил болуп атат. Мен бу жерден келип койланын ичинде оюн көрсөтүп туруп эле кетип калып атам, заменге чыгып элечи. Анан Сейитбек капитан кир деп коет, келип кирип оюн ичинде ойноп койтам. Тренердин аябай салымы чоң болот экен. Же Сейитбек малиги мыкты оюнчу болуп, оюнду полный өзү көзөмөлдөп жүргөн үчүнбү? Мага аябай ушак оңой болуп атат да. Кечкурун тактика коюп, биринчи стартты коюп эле келем. Бу жерге келгенден Сейитбек менен сүйлөшөбүз, мындай болду десем, алмаштыра тургандар болсо алмаштырып берет. Болду, анан калганын ойнойбуз жерде эле. Ооба, эми Кудай кааласа азыр оюн аябай катуу деңгээлде өтүп атат. Бул чайнаш болуп атат. Шот тең эле кетип атат окшойт булар дагы. Экинчи тайм бүтөйүн деп калды. Манас дагы аябай күчтүү команда экен. Анан эми кимиз чыкса деле даярбыз. Ойнойбуз да, ушуга чейин ойноп келдик го. Анан Кудай насип кылып кеченебизге жазып койгон болсо алгылым десе алабыз да. Буюрса биз дагы ушу мына аракет кылып келгенде эле башында айттым, Кудай кааласа барып колдон келишинче аракет кылып биринчи лигага алып чыгып, биринчи лигадан дагы бир призовой месталарда ойногонго аракет кылайлы деп. Ак Элбрустун күйөрмандарына да айтып коеюн, эми келип күйөрмандык кылып колдоочулар көбөйүп жардам берсин. Бу жерде жамаат бар экен өзү бир
ал эбестен ошо жамаатка дагы кошулуп жардам берсе, кудай кааласа команда биринчи лигада да жакшы оюн көрсөтө турган балдар бар. Рахмат. Рахмат, ийгиликтер болсун. Рахмат, сиздин да ишиңизге ийгилик.